Kız dili. Саламатсыздарбы достор? Сиздер менен мен Мерим Момбековна. Бүгүнкү тема жоон жана ичке үндүүлөр. Жоон үндүүлөр: а, о, у, ы. Ичке үндүүлөр: э, ö, ü, и. Жоон үндүүлөр твердый гласный, ичке үндүүлөр мягкий гласный. Кыргыз тилинде сөздөр жоон үндүүдөн башталса, аягына чейин жоон үндүү болот. В кыргызском языке слова начинаются твердый гласными и до конца твердый гласный. Кашык. Биринчи муунду карайбыз. Ка. А жоон үндүү. Экинчи муун. Шык. Жоон үндүү. Эшик. Биринчи муун. Ичке үндүү. Шик. Экинчи муунда ичке үндүү. Күрөк. Биринчи муунда ичке үндүү. Экинчи муун рөк. Ичке үндүү. Отургуч. 3 муунга бөлүнөт. Отургуч. О жоон үндүү. Экинчи муунда жоон үндүү. Үчүнчү муунда жоон үндүү. Демек, сөздөр жоон үндүү менен башталса, жоон үндүү менен бүтөт. Значит, слова начинаются твердый гласными и заканчиваются твердый гласными. Слова начинаются мягкий гласными, заканчивается мягкий гласными. Тапшырма: жоон үндүүлөрдү жана ичке үндүүлөрдү жазабыз, окуйбуз, туура айтабыз. Кашык, күрөк, отургуч, эшик деген сөздөрдү дептерибизге котормосу менен жазып жаттайбыз. Саламатта калыңыздар.